Bismillahirrahmanirrahim. Gerekir, ana ağza düşüyor. İkinci kışla ben yeni ayrılacağız. Müzede kampanyanın bir gün istediğimiz Yema tuzlarını taktırdı. Ballarımızdan şuraya yakışır noktada çıksın diye. Şuraya gidelim.
Бүгүн биздин Чаткал районубузда эң чоң кубанычтуу күн деп айтсам болот. Себеби дегенде мына Чаткал районунда социалдык объектилерден 3 объект ишке берилди. Бүгүнкү күнүбүздө мына Терексай айылында Чымканаев атындагы орто мектеби 225 орундуу мектебибиз ишке берилди. Бул жерде мен айткым келет, ушу ата-энелердин кубанычын, мугалимдердин кубанычын айткым келет. Кубанычында чек жок. Анткени себеби мына ушу биздин районубузда дагы алыскы тоонун арасындагы эң алыскы район болсо дагы ушундай жогорку сапаттагы 225 орунду мектеп салынып отурат. Бул жерде ушу ачып алып мектепти кыдырууда ата-энелердин жүзүндө кубанычы, окуучулардын жүзүндө кубанычы ушунчалык ар бирибизди толкунданып жатат. Анткени себеби чындыгында буга чейин бул мектебибиз кичинекей мектепте окуп келген болсо, шарты жок болгон болсо, бүгүнкү күндө мына ушундай заманбап спорт залы бар, актовый залы бар. Андан башка балдарга керектүү бардык шаймандардын баары ушул жерде орун алды десем жаңылышпайм. Бул жерде салынган мектептин толук көзөмөлгө алган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени себеби мына Чаткал районунда 2025-жылы башталып, 8 айдын ичинде ушул мектебибиз кайра ишке берилип турат. Жаңы жыл алдында бул элибизге чоң кубаныч тартуулады. Албетте мына мамлекетибизде өсүп өнүгүүлөр болуп жатат. Муну көрбөй коюуга мүмкүн эмес. Анткени себеби мамлекетибизде ар ай сайын канчалаган келечек муундарга кам көрүлүп, канчалаган мектептер ачылып атат, канчалаган бала бакчалар ишке берилип жатат. Андан сырткары мына ооруканалар ишке берилип жатат. Бул жерде мамлекеттик башчыларыбыз чындыгында абдан ушундай бир чоң эмгектерди жасап жатат. Биздин ушу генералыбыз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде ушул жерде мына облустук коопсуздук кызматынын жетекчилерине, райондук коопсуздук кызматынын жетекчилерине, себеби дегенде ушул жерде ар бир иши, ар бир ушу салынып жаткан ар бир кирпичи коюлганда ушунчалык жогорку деңгээлде көзөмөл жүргүзүп беришти. Бул эмне дегенди ушу келечек муундарыбызга кам көргөндүк. Келечек муундарыбыз ушундай заңгыраган, ушундай жаркыраган мектептен албетте мекенчил, албетте акылман, албетте көрөгөч мыкты келечек муун өсүп жетилет деп ишенебиз. Бүгүн мына мугалимдер дагы чындыгында ушундай жаркыраган мектепте мыкты окуучуларды чыгарат деп ишенебиз. Ушул алыскы райондо, бийик тоолуу жергебизде тоодой болгон мыкты мекенчил, мыкты акылман, көрөгөч болгон балдарыбыз тарбиялана берсин. Жакшы бир сөз айткым келет. Кыргызда аттан аттын эси артык дейт, ашыра баскан из артык, эрдин эси артык дейт, эл үчүн кылган иш артык. Мына биздин Камчыбек Кыдыршаевич элибиз үчүн ушундай бир жашообузда, тарыхыбызда алтын тамгалар менен аты жазылып, ушундай элибиз үчүн ушундай бир ат көтөрө алгыс, ушундай бир чоң эмгекти жасап атат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте ден соолуктары бекем болсун. Келе жаткан жаңы жылда дагы ушундай мектептердин саны көбөйө берсин, өлкөбүз өнүгө берсин. Ушул мектептен мен мекен үчүн эмне кылдым? Мекен мага эмне кылды эмес, мекен үчүн мен эмне кылдым деген ушундай келечек муундар жетилип өсөт деп ишенебиз. Биз аябай кубанычта турабыз. Жаңы жылдын алдында бизге аябай сонун белек болду. Биз бүгүн жаңы мектепке кирип атабыз. Мурда эски мектепте окуп жүргөнбүз. Ал мектеп шарты жок болчу. Мындайча айтканда 51-61 жылы курулган мектептер эле. Шарты жок болгондо кандай спорт зал болгон эмес, актовый зал болгон эмес. Андай-мындай иш-чараларды өткөрөбүз дегенде бир тар класстарга кирип кыйналып калчу элек. Азыр эми бул мектептин мына ачып алдык. Бардыгы көрүп чыкты, ата-энелер дагы сапаты аябай жакшы. Ошо республика боюнча курулуп аткан мектептердин алды деп эле мактап атышат. Спорт зал бар. Спорт залдын ичинде бардык шарттары менен. Атайын физруктар үчүн бөлмөлөрү бар, окуучулар үчүн раздевалка бар, душевойлор бар. Биринчи, экинчи этажында удобстволор бар кыздар балдар үчүн. Актовый залыбыз дагы аябай сонун бүттү. Шыгылып биз тиги мектептен бир ручка менен эле тетрадьты көтөрүп келдик. Бул ушундай жакшы шарттагы мектепте окуш керек. Анан мугалимдерге да күч кубат берсин. Буга чейин эски мектеп болсо деле бизде мыкты ОРТдан жогорку балдарды алган окуучулар чыккан. Алар азыр республиканын бардык аймактарында жакшы иштерди иштеп атат. Бул жерде андан бетер стимул берип, мыкты улан кыздар тарбияланып чыгат деп ишенем.
Анан аягында ушул мектепте ушундай деңгээлде мына жылуулугун көрүштү ата энелердин баардыгы, температуралар аябай жакшы биздин мына Тоолуу районунун шартында. Ошого биз ушуну ушунчалык сапаттуу бүтүшүнө көзөмөлдөп турган республикалык мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Биз өтө жакшы маанайда турабыз. Ата энелер бүт жакшы ачылыш болду. Биздин балдар мурун мындай шартта окуган эмес эле. Буда болсо мамлекеттин өнүккөндүгү, рахмат. Мектептин ушунчалык ушундай деңгээлде ачылышы болуп атат. Силерге да рахмат ушунчалык